Ой, мощный қыз ғой мына. Шірек, сен бармайла ғой. Неге? Фиона жеңген біліп қалса шашыңы бірден жұлады. Aslında elin var cömokçu desin ha. Değil mi? Cömok ayıp koyarım. Değil mi? Cömok ayıp koyarım degende kalasa. Ширектин жакын достору мультфильмде эшек менен мышык да. Турмушка буйруса бир жылдын ичинде деген бир пландар болуп атат, бирок жигит таба калыш керек болуп атат. Тапсам эле тием. Точка. Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Биз спорт ордосундабыз. Бүгүн бизди Шрек жана Фиона Токойдогу кызыктуу дүйнөсүнө чакырган болчу. Бул репортаж өзгөчө болот, андыктан бизден алыстабаңыздар. Кызыктар алдыда. Жақсы жатам. Шүгүр. Келгенбиз 2 жыл болуп калды го. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Көнүп деле калдык. Бул кыргыздарын көнбөсөң да көндүрөт экен. Досум, бир кызык айтайынбы? Бул Кыргызстандын элинин машинасы көп экен. Аябай мал жанды болушат экен. Мал батпайт жайтка. Бирокчу мал көп болгону менен эт кымбат экен. Ошол сууну ичпестен кола, фанта, нитро ичишет экен. Ошол Eşeklerle kırar şimdi liboya bir gidelim. Yüzüm işte talbayla işte tıpacı değilsin. Vay vay. Ой, мощный кыз ғой мына. Ötele moşnu mu bunu? Саламатсызбы, кандайсыз? Саламат, жакшы. Кандайсыз? Сон. Келиңиздер. Кыздардын концертине келгенде дайым манай сон болуш керек. Келиңиз концерт тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Концерт тууралуу азыр жаңы эле келгениме 20 мүнөт болуп калды. Жарым сааттай азыр жаңы башталды концерт. Сонун башталды главный. Өзгөчөлүгү эмнеде башка концерттерде? Өзгөчөлүгү эми жана Шрек менен Фиона да атпайбы? Болсун досубуз Шректин ролун аткарып, Фионаны эко жолуктурганын көргөн ачат да азыр мындайча айтканда. Мага да кызык болуп атат, мен да көргүм келип атат азыр элдерге кошулупчу. Андыктан жакшы концерт болуш керек деп ойлойбуз буюрса. Эгерде сизде да ошондой мүмкүнчүлүк болсо, бир мультфильмдин каармандарына кайсыл каарман болгуңуз келет? Чын эле бул Шрек Фиона деп угуп жүрөм, бирок толук көрбөгөнгө айтор. Өзүм мындай көрүп калам телевизордон. Балдарым көрүп атканда, кичинекей балдар көрүп атканда мындай Шрек ким экенин, Фиона ким экенин билем да, бирок мындай каармандарым эмне ролдор аткарат чын эле билбейт экенмин да. Толук билбейм. Башка мультфильмден бир каарман болсо ушундай жашоодогу
Анда жанандай ырдай турган немелер барбы? Ошондой мышык болсо деле ырдай турган, ошолордун каарманына кирген эмес болуш керек. Чоң рахмат Ит болобу же башка болобу ушул айтор ырдаганнарды аткармакпыз. Ырдаган мультфильмдер бар го жана. Чоң рахмат анда. Жакшы. Андыктан барыңыздарга эс алуу кеч калайбыз. Жагымдуу маанай кылайбыз. Жагымдуу чыгармалар сиздер үчүн тартуулайлы. Кабыл алыңыздар. Мышык, танышпайсың ба? Сен танышпайсың. Я, Мен танышайын. сен танышып көрмейсің ба? Я. Жүректі күді да чота. Bu şeylerle tanışıvereceğiz. Aşıkmın sizdey tenige. Aytalmay sırrım demige mışıktımın çakıynabay. Aytırmay gelsen emine. Самат, кандайсыз? Саламат, соютосун өзүңөр кандайсыңар? Сонун, рахмат. Жакшы. Анан ушул концерт жөнүндө айта кетсеңиз. Эмнеси менен өзгөчө бул концерт? Концерт бул жерде өзгөчөлүгү эң негизгиси мен оюмча мына форма Шректин ар бир каармандары, мышык, эшек, костюмдар. Анан албетте ошол жерде ойнолуп аткан сатираларда да өзгөчөлүктөр бар. Мына бирине бири кайталанбаган өзгөчө сатира коюп чыктык. Бир темалар камтылган десеңиз. Ар биринде актуал темалар бар. Мындай эгер туура түшүп, жакшы кабыл алган кишиге. Анан бул концерт гастролдор боюнча 7 дубанга чейин барат турбайсыздарбы? Сиз да барасызбы? Сөз бар, ушул жерде ойноткон барыбыз. Этен Каракол, Нарын, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен кыдырабыз бар. Анда кыргыз элине кайрылуу жасап кетсеңиз. Кандай сонун концерт болуп кетти? Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарды концертке чакырабыз. Буюрса бул концертке баарыбыз өтө жакшы даярдандык, формалар бар. Ар бир чыкканда өзгөчө тамашалар, өзгөчө ырлар болот буюрса. Чакырабыз, келиңиздер. Сиздерди күтөбүз. Ya, nasıl gitti? Oşal prinsesa hiç kimi yüzde karabaydat. Sen iş vermeyizin mi? Ya. Şirek. Biz tağatmagaydı. Biz de tağatmagaydı. Irtap gördük. Top gördük. Olmadı. Şirek, sen barmayla koy. Nege? Fiona cengen büyük masa çarçını birden cülat. Sipalap pılat koyayım. Şirek, oysa mı? Ötkende de alacıtlı aptayın deyip alan ayırıp olgansın. Bir dostumun atı eşek. Avuçların içinde en krasavçığı men Şirek. Saz makul buldu mu sana Şirek? Bilip vereyim. Bilge tak görmeysin mi? Yok, nöbet hazır. Ne, oturduk verim, nöbet. Kim değilsin ama? Bilmeyin. Kim bana? Niye? Sen şu tokala ayına kalmak istiyorsun ha? Tokalamayla özü tokalama. Ya sen bayatan beri Fiona cengen bilen biri otasın mı Şirek? Şunda öyle oldu mu? Ova. Бүгүнкү жомоктун башкы каарманы Фиона. Саматсы. Кандайсыз? Саламатчылык, жакшы. Манеңиз жакшыбы? Сонун. Баары ойдогодай болуп жатабы? Ооба. Баары эле мен күткөндөй болуп жатат го дейм. Анан бул Фионанын образы сизге жагып атабы негизи эле?
Мен көнүп калдым уже бул образга. Негизи бир эле жолу аткарам деген ой болчу, бирок ушинтип аз көрүп атасыздар, элге жагып, концерт дагы коюп атабыз. Бул концерт дагы кайсыл жерлерде коюлат? Ошол жөнүндө да айтасыз. Буюрса Кыргызстандын ар бир областында коюлат. Жети анда тең Жети коюлат, тең, ооба. Анан негизи эле ушул кудулдар менен чогуу жүргөн бир аз оорчулук жараткан жокпу сизге? Ачыгын айтканда мен жалгыз айым болуп аткандан кийин арасында бир аз оорчулук жаратып атат. Бирок Болсун байке менен жакшы тил табышып калганга байланыштуу көп деле мындай не замечаю да особо деле неудобстволорду. Ошо репетиция убагында бир аз кызыктуу окуялардан айта кетсеңиз анда. Репетиция убагында деле кызыктуу деп айта аламбы, бирок бизде бир репетиция болду. Эч кандай условиясы жок экен, ал жакта тоңуп калдым да. Ошо бүгүн бир аз сыркоолоп турам, ошого карабай дагы чыктык, эл алдына чыктык. Анткени элге сөз берип ушунча реклама кетиргенден кийин сөзсүз албетте чыгабыз да. Айып кетиңиз анда батыраак. Чоң рахмат. Анан дагы ошондой эле айта кетүү нерсе, бул образыңызды сизге ким тигип берди? Бул образымды мен катталуучу кызым тигип берди. Мага Инстаграмга катталган кыз тигип берди. Буга чейин арендага алып жүргөм, бирок азыр Фионанын дал өзүнүкүндөй кылып тиктиргем да. Ошо. Элдин баарына жагып атканда бул образыңыз. Баарына жакты десем болот. Улусуна деле, кичүүсүнө деле баарына жагып атат. Анан Болсунбек байке менен иштеген кандай экен? Болсунбек байке менен иштеген мага жакты, кыска, нуска түшүндүрөт, кыска тарс сүйлөйт. Мен ошондой жакшы көрөм да. Анда чайнап, анан оорлоштурбайт. Кыска түшүндүрүп коет мага, ошо түшүндүргөн нерселерин кылып коем мен дагы. Анда да бир кызыктуу суроо болсун. Качан турмушка чыгайын деп атасыз? Турмушка буйруса бир жылдын ичинде деген бир пландар болуп атат, бирок жигит таба калыш керек болуп атат. Тапсам эле тием. Жигиттер силерге шанс анда. Ошо. Алып калгам мен эртерээк алгыла. Мен даярмын дейсиз. Мен даярмын, даярмын. Анда башка концертиңиздерди жакшы өткөрө алдыңыздар анда. Ийгилик силерге. Чоң рахмат. Кана барабаны? На. Общий кайырмасында бир, куплеттин башында бир. Куплеттин башында. О? Кадимкидей дуэт, а? Дуэт? Акын айтыш Не сыяктуу. айтасың? Не дердейсің? Жүгүрдө берем мен. Жүгірсең кырдай берем, аккардион сенин колуңда. Мен дедим, сен ответ бере бересиң, а? Бере берем, айтып. Ескірдірем бе? Давай. Болсун досум эл журтуңа керексиң. Рахмат. Болору болбос арыктардан эмессиң. Бир сентинер деп айткандар жаңылат. Көрүнүшүң бир тонналык желексиң. Бир сентинер деп айткандар жаңылат. Көрүнүшүң бир тонналык желексиң. Мана ойнай бер, ушундай ойнай бер. Кайран Ильяс, каркайгандын өзүсүң. Каркайгандар сөз кылуучу сөзүсүң. Кайтарсың деп таранчыдан семичка, кадап койгон каракчынын өзүсүң. Кайтарсың деп таранчыдан семичка, кадап койгон каракчынын өзүсүң. Эмне каракчы деп атасың? Каракчыдай эле көрүнөсүң сен, апай. Каракчы дейишпи? Эми өзүмөн. Эшектер көрүп калса. Мен сени айтып атам, апай. Баскыла бер. Айтпадым беле башында, чачып алгыла. Чачып сен эмне болдуң эми? Утты алдыңбы? Сен бирдеки жеңдиңби дейди, сен бизден деди. Ушпайсыңбы? Алданып калдым. Аябай жыргап турбайсың. Молодец, алданып. Бул сетевой бизнес аябай шумдук деп элдин баары байып аткандан мен деле байып кетебиз деп. Элдине басар, өзгөрө ойлонбосуңар. Көрдүңөрбү? Чачырасак, береги жок беле? Биз келгенде эле Кыргызстанга келгенде эле чачыра алышыбыз керек экенин. Айдан айттыңбы? Билегимде бир тик тоозок. Ана күч бирдикте деп айтпадыңбы? Ооба, бүгүндөн
башлары, жігіттері бір туяға бірігіп. Ширектин жакын достору Самат кандайсыз? Ширектин жакын достору эшек деп эсми. Негизинен Ширектин жакын достору мультфильмде эшек менен мышык да. Мышык душман болот да негизичи. Мен образым жок, эми жөн гана касымчы менен катсак туура болбой калат деп туруп, анан Братинонун образы менен образ жаратканга аракет кылдым. Образыңыз аябагандай сонун экен. Рахмат сиздерге, колдон келишинче элдин маанайын көтөргөнгө аракет кылдык. Образдарды сизге кимдер тигип берди? Муну Канат деген досубуздун келинчеги, Гүзел деген аяшыбыз, жеңебиз. Рахмат, ошого айтып коеюнчу, муну. Сон Аяшыбыз ошол Гүзел тикти бардык формаларыбызды Ширектикин, эшектикин, мышыктын, Братинонун, менимче Эшектикин дебечи, Канектикин дечи. Эшек деген кызыктуу болот экен. Менимче бул аяшыбыз мультфильмден башка эчтеке көрбөйт окшойт телевизордо. Мультфильмдеги каармандарды көп тигип атат да. Сону тигип атат. Мындан мурункусунда бизге Даңазал Доор деген сатира ойногонубузда, сериал кинонун сатирасын ойногонбузда, андагы формаларын ошол аяшыбыз тигип берген. Андан көп бият экен. Ыраазычылык билдиребиз аяшыбызга жана досубузга, иштерине ийгилик каалайбыз. Анан бул концерттин башка концерттерден карагандачы айырмачылыгы, өзгөчөлүгү эмнеде болду дейсиздер? өзгөчөлүгү ушул жомок тобудай мультфильм болду. Концерттин башында бийчи чыккан жок, алып баруучу чыккан жок. Биринчи эле ошол жомок менен башталды концерт. Ошон үчүн өзгөчөлүгү ошодо болду деп ойлойм. Бул концертти башка жактарда коесуздар деп уктук да. Буюрса эртең Ысык көл, Каракол, Бүрсүгүн, Нарын, Талас, Ош, Баткен. Дал ушул. 7 дуанды чогуу айланабыз, Кудай буйрса, бардык областтарга барабыз, райондорго. Ийгилик анда сиздерге. Башка жактарда концертиңиз сону кое алыңыздар. Рахмат, сизге дагы чоң рахмат. Бар болуңуздар. Точка. Анда мындай кылат, давай. Международный ырды бар мындай. Любой уруп түшүнө турган. Билем да. Ана сен эмес, акылда билет тура. Давай, фонго тургула, мен ырдан да. Давай. Кана сыйтай. Кана. Группа поддержка. Бүгүнкү жомогубуздун башкы каарманы Шрек. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Ар дайым дешти го биз. Бүгүнкү концерт кандай өттү? Концертти эми эл айтсын, биз эми укмуш кылыйдык деп айта албайбыз, болбой калды айта албайбыз. Колдон келишинче аракет кылдык, жаңы концерт коюнга аракет кылдык, анан өзгөчөлүктү себеби ушу концерт 2 саат, жарым саат болду. Муну дагы 3 саат кылып чыгарткан жокпуз, короткий эле болсун дедик. Ушул өзгөчөлүгү бар. Анан жаңы интермедиялар мурун ойнолбогон нерселерди ойнодук. Анан 1-2 муну айтып койчу деген нерселерди айтып койдук. А так негизи 2,5 саатка расчет алганбыз. Бул ушул Шрек, Фиона образы негизи эле кайдан келди сизге? Мен жатсам эле келип калды десең. Үйдө жатсам эле келип калды. Эми бул реклама тартала ошондон идея. Тартсаңыз эле аудитория көрүп жатты. Эме дешти да элдер. Кино тартпайсыңарбы? Концерт койбойсуңарбы? А мейли кино пока мен ал жактан көп кабарым жок, ошон үчүн концерттен кабарым бар үчүн концерт коелу деп азыр областтарга да кыдырабыз. Кудай буйрса. Кайсы областтарга айта кетсеңиз? Эртең 13-ү Караколдобуз, 14-ү Нарында, 16-сы Таласта, 18-и Жалал Абадта, 19-20-сы Ошто, анан 21 Баткенде жыйынтыктайбыз. Айта кетсеңиз, чакыра кетиңиз. Ооба. Ушул 7 дуандын борбордук шаарларында, маданият үйлөрүндө, мынтип айтканда драма театрларында ушул чоң коллектив менен концерт коюп баратабыз. Жалпы күлкү сүйүүчүлөрдүн баарын чакырам, келип көңүл ачып кетиңиздер. Күлкү иммунитетти көтөрөт. Бул концерт өзгөчө болот. Албетте буюрса. Окшош эмес башкаларга. Ана мындай суроо пайда болду эмне? Жашоодо жомоктун издеген адамдар болот го, бир образда жүргүсү келген адамдаргачы. Ошого кеңешиңиз кандай дейсиз? Жомок адамдардын эмесин өстүрсө керек деп ойлойм, мындай. Кыялдануусун, кыялкеч кылып, мындай фантазияны өстүрөт болуш керек. Азыр жомок уккан киши жок да. Азыр биз жылуу сөздү деле кычы жомогуң деп атпайлык бар. Ошон үчүн
жомок деген сөздүн аты мындай бир жалкоо анан ушундай бир адамга сыпатталып калды. Жомок кандай адамга? Жомок деген бул аталардын бизге берген тарбияларынын бир чоң бир кыялын өстүрө турган жакшы бир мындай айтканда бир мотивационный бир сонун неме болсо керек жомок. Бирок азыр жомок уккан киши жок. Жомокту ишенбей. Антип элдин баары жомокчу десең, любой жомок айтып кое берет. Любой жомок айтып кое берет эгерде кааласа. Ушундай заман. Ушул мен ушундай деп түшүнөм. Анан бул образда канча жүрөйүн деп атасыз? Бул образда пока ойнойюлчу, ушул областтар центрин кыдырып бүтөм анан. Эгерде кино тартабыз десе макулсуздар да, Кино тартабыз десе, албетте эгерде ушул аябай элге жагып аткан болсо, элге пайдасы тийип аткан болсо, анда сөзсүз түрдө кылабыз да. Анан элге пайдасы тийбей, наоборот, нервин кетире турган болсок, токтотуп коебуз. Башка темага эсее беребиз. Бүгүнкү интервьюңуз аябай өзгөчө болду. Мага жаккан жери баягы биздин жогорку жактан адамдар айтпады беле? 10 балалуу болгула дегенчи, ошолчо мага элдин баарына жакты окшойт. Ооба, эми бул кудулдар деген бул эми коомдо нерсени айтат экен да. Азыр эми сыйкатып, мындай айтканда, кыргыздын байыркы тилине салып айтканда кыйытып айттык. Анан эми башка эми калган эл тараза элсинчи деп коет. Таразасын сала берсин. Ошол. Анда сиздер дагы концертиңиздерди башка жактардан жакшы ийгиликти аяктап келип алыңыздар. Ийгилик сиздерге дагы. Рахмат карындашым. Силерге да ийгилик ушундай жакшы күндү катарлаш, тилектеш болуп келип, жалпы азыркы рекламанын заманында бөлүшүп койгоңарга рахмат.